Саламатсыңарбы, окуучулар? Бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы улуу ата мекендик согуш жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Быйыл 2020-жылы улуу ата мекендик согушка 75 жыл болмокчу. Сабактын максаты окуучуларга улуу ата мекендик согушуна катышкан ардагерлерге таазим кылууну жана ыраазычылык билдирүүнү тарбиялоо, ошондой эле патриоттук сезимин өнүктүрүү. Кана балдар, улуу ата мекендик согуш качан башталган, ким билет? Туура, 1941-жылы 22-июнда Германия СССРге согуш жарыялаган. Фашисттик Германия СССРге 5,5 миллион солдат жана офицерлерди, 5000 жакын учак, 3,5 миң танк жана 47 миң куралдарды жөнөткөн. Кана эмесе балдар, каршы тараптар ким болгон деп ойлойсуңар? Жана бул значок эмнени билдирет? Бул значок фашизмди билдирет. Жана каршы тараптар башкы болуп фашисттик Германия, Словакия, Хорватия, Испаниянын өз ыктыяры менен кошулгандар, Венгрия, Италия, Финляндия, Румыния жана Болгария болгон. Улуу ата мекендик согуш 1941-жылдан баштап 45-жылга чейин Совет элинин фашисттик Германияга жана анын союздаштарына каршы ата мекенинин эркиндигин жана көз карандысыздыгы үчүн адилеттүү күрөшүү болгон. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү болуп саналат. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан, алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган, 29 адам даңк орденине толук ээси болгон, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон, ал эми тилекке каршы 90 миңден ашык кыргызстандыктар курмандык болгон. Эки тараптын башчылары ким болгон деп ойлойсуңар балдар? Биринчи сүрөттү карапсаңар, улуу ата мекендик согуш учурунда СССРдин жетектеп келген, Иосиф Сталин болгон. Ал эми улуу ата мекендик согуш учурунда фашисттик Германияны жетектеп келген Адольф Гитлер болмокчу. Ошону менен 1941-жылы 22-июнда СССР менен фашисттик Германиянын ортосунда улуу ата мекендик согуш башталган. Иосиф Сталин 1879-жылы 21 декабрда Тифлис губерниясынын Горри шаарында туулган. 1894-жылы Горридеги дин окуу жайын бүтүрүп, Тифлис православие семинариясына кирген. 1899-жылы революциялык иштер үчүн семинариядан куулгандан кийин жашырын абалга өтүп, революциялык илимди кесип кылып алып, Октябрь революциясынын даярдоого жана ишке ашырууга активдүү катышып, Борбордук комиссиясынын саясий борборунун куралдуу көтөрүлүшкө жетекчилик кылып, Петроград аскердик революциялык комитетинин мүчөлүгүнө кирген. Иосиф Сталин 1953-жылы 5 мартта дүйнөдөн кайткан. Ал эми фашисттик Германияны
Улуу ата мекендик согуш учурунда жетектеп келген Адольф Гитлер фашисттик диктатор болгон. Германиянын улутчул социалисттик партиясынын жол башчысы болгон. 1934 жылдан президенттик пост менен бириктирип алган. Советтик аскердин Берлинге кириши менен өзүн өзү өлтүргөн. Нюрнберг процессинде Гитлер негизги нацисттик кылмышкер катары аныкталып чыккан. Анда эмесе окуучулар кийинки роликке көңүл бурсаңыздар. Фашисттик Германия 1939-жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир катар мамлекеттерин басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы согуштук күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941-жылы 22-июнда СССРге кошулган. Фашисттик Германия 5,5 миллион адамдан турган 190 дивизиясы Совет өлкөсүнө басып кирген. Экинчи дүйнөлүк согуштун башталышынан кийин Германия империалисттери бүткүл Европаны 41-жылга чейин бүткүл Европаны кулдандырып, андан кийин Советтер Союзуна согуш жарыямакчы болгон. Негизинен Европа мамлекеттери бардык Чехословакия, Австрия, Венгрия, Бельгия, Голландия, Польша, Румыния, Югославия, Италия, Греция мамлекеттерин унутулгандан кийин, ушул мамлекеттер басып алгандан кийин негизинен бул дүйнөлүк масштабтагы эликке жетишке аракет кылган да. Согушка биринчи болуп Кыргызстан аскер комиссары генерал-майор Панфилов командалык кылган 116-аткычтар дивизиясы кирген. Бул дивизия Казакстан менен Кыргызстан өкмөттөрү тарабынан түзүлгөн. Дивизиянын курамы ушул эки республиканын дыйкандарынан, жумушчуларынан жана кызматкерлеринен турган. Bir ay boyu өздөрүнүн чегин бекем кармоо менен дивизиянын бөлүктөрү душмандын 2-чи танкалык 11-чи жана 110-чу жөө аскерлер дивизиясын талкалап, 9000 немис солдаттары менен офицерлерин, 80 танканы жана башка куралдарын жок кылышкан. 360 миңден ашуун кыргызстандык жоокерлер ошол фронтко аттанышкан. Анан ошол 5 жылдык согуш ичинде азыр тарыхый маалыматтарда ошол 76 Советтер Союзунун баатыры деген наам кыргызстандыктарга берилген да. Эми бул мындай караганда ошол кыргызстандык жоокерлер согуш талааларында чоң эрдиктерди болгондо дагы кайталангыс эрдиктерди жасаган. Воронеждин түштүк жагында Дон дарыянын жээгиндеги согушта 1942-жылы август айында Чолпонбай Төлөбердиев душмандын дузотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943-жылы 4-февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Ал эми учурда Кыргызстанда Советтер Союзунун баатыры наамын алган бир да ардагердин көзү тирүү эмес. Ошол биринчи ошол дузотко өзүнүн төшүн тоскон. Анан Советтер Союзунун баатыры деген наам алган ушул биздин мекендешибиз Чолпонбай Төлөбердиев болгон. Эми улуу ата мекендик согуш учурунда кыргызстандыктар бир эле согуш талааларында эрдик көрсөтүшпөстөн тылда дагы аябагандай бир чоң эмгектерди жасашты. Улуу ата мекендик согушта Совет эли эркиндик, көз каранды эместик үчүн жан аябай салгылашкан. Көп улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан барган 300 миң жоокерда ата мекендик коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктери үчүн 10 миң кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 29 жоокер даңк орденинин 3 даражасын тең алышкан. Айбек Исабеков, Самирбек Тойшубаев, 7 канал. Эки миң жыйырманчы жылга
Улуу ата мекендик согушка катышкан 262 ардагерлер калган. Жылдан жылга ардагерлердин саны азаюуда. Биздин мамлекетибиздин эркиндигин жана жалпы СССРдин эркиндигин, эгемендүүлүгүн алып келген улуу ата мекендик согушка катышкан ардагерлерге чоң таазим. Улуу ата мекендик согуш жөнүндө билген маалыматыбызды келечектеги муундарга өткөрүп берүү биздин милдетибиз. Сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.